Камчыбек Ташиев сагызгандай шакылдаган талапкерлер тилинин азабын тартат. Сагызгандай шакылдаган талапкерлер тилинин азабын тартат. Мындай пикирин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кара Көл шаарында УКМК кызматкерлери үчүн салынган жаңы имараттын ачылыш аземинде билдирди. Биздеги маалыматтарга караганда, айрым талапкерлер шайлоого аз калганда добуштарды сатып алууну көздөп жатат. Шайлоого бир жума калгандан тартып, УКМКнын кызматкерлери уктабай, күнү-түнү көзөмөл кылуулары керек. Добуш сатып алуу фактысына көңүл бурбай койгон кызматкерлер жазага тартылат. Сагызгандай шакылдаган талапкерлер тилинин азабын тартат. Алар ар бир сөзүнө жооп берет. Мамлекет аларга эл менен жолугушуп, программаларын тааныштыруусуна шарт түзүп берип жатса, алар мамлекет башчыны жана башка кызматкерлерди каралаган жалган маалыматтарды таратууда, деди Ташиев. Кыргызстанда түндүк-түштүк жолунун бир бөлүгү жана 2 ири көпүрө ачылды. Объектилер түндүк-түштүк альтернативалык жолунун бир бөлүгү болуп саналат. Ал эми курулуштун подрядчысы China Road and Bridge Corp компаниясы. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусуна жумуш сапарынын алкагында 2 эстакадалык көпүрөнүн жана Арал Казарман унаа жолунун ачылыш салтанатына катышты. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Көрсөтүлгөн объектилер түндүк-түштүк альтернативалык жолунун бир бөлүгү болуп саналат. Ал эми курулуштун подрядчысы China Road and Bridge Corp компаниясы. Эстакада көпүрөлөрүнүн узундугу 1076 жана 396 метрди түзөт. Көпүрөлөр жаңы жана заманбап технологияларды колдонуу менен курулган жана Арал Казарман автожолунда жайгашкан деп айтылат маалыматта. Транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев министрлер кабинетинин башчысы түндүк-түштүк альтернативалык жолунун курулушунун алкагында долбоорлордун жүрүшү тууралуу маалымат берген. Андан соң Акылбек Жапаровдун жана Кытайдын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девендин катышуусунда түндүк-түштүк альтернативдүү жолунун 2 фазасын ишке ашыруунун алкагында 2 эстакадалык көпүрөнү жана 100 чакырым жолду пайдаланууга берүү аземи болуп өттү. Аялын парковкадан сабаган эркек киши камакка алынды. Буга чейин интернет желесинде аялына кол көтөргөн эркектин видеосу жарыяланган. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү колго түшүрүлдү. Маалыматты Свердлов Репинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Шектүү катары 1993-жылы туулган Жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери улантылып жатат деп мекемеден кошумчалашты. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестерине Жаза кодексинин 266-беренеси менен катталган. Эске салсак, буга чейин социалдык тармактарга Бишкектеги унаа токтотуучу жайлардын биринде аялын сабаган эркектин видеосу жарыяланган. Видеодо аял киши качып бара жатканына карабай, аны башка муштум менен соккон эркекти көрүүгө болот. Милиция кийинчерээк ал жаранга карата кылмыш иши козголгонун билдирип, алар аялы күйөөсү экенин тастыктаган. Чек ара Лейликте кыргыз жаранын тажик тарап кармап кетти. Лейлик районунун чек арада жайгашкан Сада айылынын тургуну тажик тарап кармап кетти. Бул тууралуу жергиликтүү журналист Арзуу билдирди. Анын айтымында окуя 10 ноябрда болгон. Бийлик качан ойгонот? Шайлоо деп бул жагы жайлоо болуп кетти го. Лейлик районунун Сада айылынын бир тургуну тажиктер алып кирип кетиптир. Жакындары кайрылып жатат сыздап деп билдирүү калтырган ал. Коронавирустан 3 киши каза болуп, 108 жаңы учур катталды. Республикалык штабтын 11 ноябрга карата маалыматына ылайык, акыркы суткада коронавирус жуктурган 3 киши каза болду. Илдетке кабылган 109 жаңы учур катталды. Вирус жуктургандардын басым бөлүгү Бишкек шаарында, 47 жана Чүй облусунун аймагында 35. Ал эми Ысык-Көл жана Жалал Абадта 9 адам, Баткенде 5. Ош облусунда 2 киши илдетке чалдыккан. Эң төмөн көрсөткүч Талас облусунда 1. Мындан сырткары, акыркы суткада 118 бейтап коронавирустан айыгып, үйлөрүнө чыгарылды. Ушуну менен өлкө боюнча 176.510 киши оорудан айыкты. Ал эми ооруканаларда 552 бейтап дарыланып жатат. Үй шартында дарылангандардын саны 797 адам. Пандемия башталгандан бери Кыргызстан боюнча 182.090 адамга COVID-19 жуккан. Ал эми илдеттен каза болгондордун жалпы саны 2697
адамга жетти. Ошондой эле республикалык штабтын маалыматына ылайык 11 ноябрга карата COVID-19 каршы вакцинанын биринчи дозасын 5325 адам алды. Ал эми экинчисин 7599 адам алды. Буунун комитети инандынын иши боюнча кыргыз бийлигин айыптады. Бириккен Улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитети Орхан Инандынын уурдалып, кыйноого кабылып, Түркияга жеткирилишине Кыргызстандын күнөөсү бар деп билдирди. Кыргызстан кыйноолорго каршы конвенциянын 3-чү беренесин аткарган жок. Бул берене бир дагы мүчө мамлекет жаранга улуттуу коркунучту улуп жатса, аны башка мамлекетке кайтарып, жиберип же берүүгө укугу жок. Кыргызстан Орхан Инандынын жоголушун тыкыр иликтеген эмес деп белгиленген билдирүүдө. Улуттар уюмунун сессиясында Орхан Инанды менен кошо эле Өзбекстандык журналист Бобомурат Абдуллаевдин, казакстандык активист Мурат Туңгузбаевдин мекенине кайтарылганы сынга алынып, Кыргызстан куугунтукка алынган адамдарга баш бааник бергендин ордуна аларды кыйноо күтүп турган өлкөлөргө кайтарып берген мамлекет катары белгиленди. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Орхан Инанды кабылган окуяда Кыргызстандын кемчилиги бардыгын президент Садыр Жапаров дагы белгилеген эле. Кыргыз жарандыгын алып Бишкекте жашап келген Орхан Инанды быйыл 1-июнда уурдалган. 5-июлда Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган атайын кызматтар аны Анкарага алып барганын айткан. Түркиядагы жактоочусунун айтымында Бишкектен уурдалган учурунда Инандынын колун сындырышкан. Прокуратура аны 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуш кылган. Анкаранын прокуратурасы Инандыны куралдуу террордук уюмду башкарууга айыптап жатканын Анадолу агенттиги кабарлаган. Инандынын жоголушу боюнча Кыргызстанда милиция жаза кодексинин 170 беренеси адам уурдоо менен кылмыш ишин козгогон. Кыргызстан 10-11 ноябрда Бириккен Улуттар уюмунун кезектеги сессиясында кыйноолорго байланыштуу баяндама жасап жатат. Сессияга кыйноолорго каршы коалициясы уюмдун өкүлдөрү онлайн көз салып, клуб басылмасы менен бирге маалымат берүүдө. Садыр Жапаров Түркияга кайсы учак менен барат? 11 ноябрда президент Садыр Жапаров түрк тилдүү мамлекеттердин башчыларынын Стамбулда өтө турган саммитине жөнөп кетет. Президенттин Глазго шаарында өткөн экологиялык конференцияга жеке менчик учак менен баруусу кызуу талкуу жараткан. Ошондон улам бул ирет чет элдик сапарына кантип барат деген суроо жаралды. Президенттин басма сөз кызматы президент Түркияга номер 1 Ту-154М учагынын борту менен бара турганын маалымдады. Бул учак менен президент жакынкы өлкөлөргө барат. Түркияга болгон алгачкы сапарында да президентти ушул борт жеткирип барган болчу. Эске салсак, 31 октябрда Садыр Жапаров кыргыз делегациясын жетектеп Глазго шаарында Шотландияда өткөн буунун конференциясына барган. Кийин президент жеке менчик самолет менен учканы белгилүү болгон. Себеби номер 1 Ту-154М техникалык жактан эскилиги жеткен болуп саналат. Аны Европа апа мейкиндигине киргизишпейт. Андан тышкары Кыргызстан Евросоюздун кара тизмесине киргизилген. Глазгога баруу үчүн президенттин командасы Embraer Lineage 1000 жеке менчик учагын жалдаган. Бул жолду эсептөөлөр боюнча жеке менчик учак менен эки тарапка учуп баруу 197 000 еврого же 16,7 миллион сомго айланган. Мээрим Жуманазарова Москвада өтө турган супер турнирге катышат. Мээрим Жуманазарова Россияда өтө турган Москванын гран-приси Алроса кубогу аталышындагы спорттук күрөш боюнча супер турнирге катышат. Бул тууралуу күрөш федерациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Жуманазарова 68 кг салмакта россиялык Ханум Вилиевага каршы күрөшөт. Супер турнир 3 декабрда Москва шаарында өтөт. Спортчулар Алроса кубогунун алкагында грек-рим, эркин күрөш жана грэплинг боюнча да таймашат. Эскерте кетсек, Осло шаарында өткөн дүйнө чемпионатынын жарым финалында Мээрим Жуманазарова Ханум Вилиеваны жеңип финалга чыккан. Көп өтпөй россиялык машыктыруучулар бул беттеште калыстарды күнөөлөп, упай туура эмес көрсөтүлгөнүн айтып, нааразы болгон. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Ооганстандагы кырдаал боюнча 3-чү аймактык диалогдун жыйынына катышты. Бул форматта биринчи жолу Ооган маселелери талкууланды. Кыргыз Республикасынын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Нью-Дели шаарында, Индияда Афганистандагы кырдаал боюнча 3-чү аймактык диалог жыйынына катышты. Аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери, анын ичинде терроризм, экстремизм, сепаратизм, трансулуттук
улуттук уюшкан кылмыштуулук жана баңгизаттар жана анын баардык түрлөрүнө каршы күрөшүү жаатында пикир алмашуу болду. Жыйынга ошондой эле Индия, Иран, Казакстан, Россия, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстандын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчилери жана коопсуздук кеңештеринин катчылары катышты. Белгилей кетсек, Афган маселеси мындай форматта биринчи жолу талкууланды. Жолугушуунун жыйынтыгында Афганистандагы кырдаалдын контекстинде мамлекеттер аралык кызматташтыкты күчөтүү боюнча Дели декларациясы кабыл алынды. Президенттик аппараттын маалымат кызматы